Söyle, qayerden geldin? Ben Cumabаева Майрам Күмүшев Бишкек шаарынан эле келдим. Bu yer qayсы sotqa Азыр мен geldin? жогорку сотко келдим. Жогорку sot bu. Жогорку сотко келгендин себеби Kimisine geldin jogorku sottan? азыр Калиеваны кабыл алса деп келгенмин. Бая күнү да келгенбиз, 4 кабыл алабыз. Ne oldu? Kavul aldı mı? 4 кабыл алабыз деген, бирок 4 эч кандай кабыл алган жок. Ана кайрадан ошо биринчи күнү кайра келдик. Менин сотторго нааразы болгондун себеби Октябрьский соттон Абакиров бир эле учурда жолдошум Барчынбек Бугубаевдин аялын бир эле учурда наследник кылып, ошондой эле кайра эле бир эле учурда добросовестная покупательница кылып койгон. Ошону менен азыр шаардык сотко келдик. Бирок исковой заявленияда так даана көрсөтүлгөн. Аялы биринчи аялы Мамытова Кымбаттын аялы Мамытова Кымбат 1989 жылдан бери жашаган эмес деген Барчынбек Бугубаевдин бир туугандарынын бардыгынын түшүнүгү турат. Исковой заявленияда так даана көрсөтүлүп турат. Азыр болсо ошо шаардык сотто Мамытова Кымбат мен күйөөм менен ажырашкан эмесмин, жашаганмын деп жанын жеп калп айтып атат. Бирок жолдошум Барчынбек Бугубаевден ажырашкандан кийин 90-жылы күйөөгө тийип, 92-жылы Мамытова Кыял аттуу кызды болгон. Мамытова Кымбат. Андан кийин 2006-жылы Байел аттуу баланы болсо балыкчыдан төрөгөн, Кыял аттуу кызды Адбашыдан төрөгөн. Мен ошолордун бардыгын тең исковой заявленияга келтирип, андан кийин ушу республиканский ЗАГСга шаардык сот Кудайбергеновдон суранып, өтүнүч келтиргенмин. Мага требование жазып берилер республиканский ЗАГСга деп. Söylüyor, mınyak diyem tartış gerek da. Республиканский ЗАГСга деп требование бериңиз десем, бул эч кандай соттук өндүрүмдө каралган эмес. Ошондуктан мен требование жазып бере албайм деп койду. Бирок исковой заявленияда так даана көрсөтүлүп турат. Ошо Мамытова Кымбатты дагы деле ошо 50% наследник кылып киргизип атат да. Ошо наследствону алмайынча азыр деле баары бир чала чийик болуп бүткөн атат. Ошо чала чийик болуп бүтпөш үчүн мен ЗАГСдагы баардык документтерди, балдардын митрикаларын көтөрүп чыгайын десем, мынакей берген требованиясы эч кандай отказ берип койдум, мага требование бербей атат. Эми 18-инде сот болот, баягы эле 50% менен кайра иш каралып калат. Ошон үчүн мен жогорку сотко келгендин себеби баардык ишти ушу 3,5 жылдан бери ары бери чуркатпай тездетип берүү үчүн жана ошондой соттук комиссияга да барабыз азыр, правительствого да барамын, Ак үйгө да барамын. Эмнеге үчүн эме кылып берет. Анан азыр мынакей могу жазуучулар союзуна да келдим. Азыр жазуучулар союзуна да киремин. Нурлан Калыбеков бир кезде мага түшүнүк берген. Барчынбек Бугубаев арак ичпегенде эмес, даже сол кезинде деле психологиялык жактан жабыркаганы билинип турчу деп. Кыска сүйлем. Коюп кет. Ал эми Жылдыз Акаева эч кандай андай оорусу жок деп төраганын үстүнөн кайра тескери көрсөтмө берди. Ошол